Ден соолугунан жабыркаган тарых мугалими ооруканага кайрылып, текшерүүдөн кургагучуктун ачык түрү менен ооруганы аныкталган. Жалал Абад облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунун дарыгерлери Бейтап Сузак районунун Барп айылындагы номер 6 Темирбаев атындагы гимназия мектебинде сабак берерин аныкташып, тезинен мектеп окуучуларын жана кесиптештерин текшерүүдөн өткөрүшкөн. Ошо 731 окуучуга манту коюлду. Ал манту деген ал канда кургагучук палочкасы барбы жокпу дегенди билдирет да. Ошо текшерүү мисилден кийин ошо 2 окуучу табылган да. 2 окуучу азыр бизде ошо кургагучук борбордун балдар бөлүмүндө дарыланып жатышат. Деген менен ооруканага жаткырылган окуучуларга мугалимден кургагучук жукту деп кеси айтуу туура эмес дешет дарыгерлер. Алардын белгилөөсүндө аталгандардын таякчылары абанын бардык жеринде болушу жана иммунитети төмөн ар бир инсанга жугушу мүмкүн. Ата-энелер азыр күнөө коюп жатышат, ошол мугалимден улам жуккан депчи. Мисалы үчүн мугалимден улам жукту деп мен айта албайм да. Жукпады деп да айта албайм. Потому что бирок ошо мугалимдин үй бүлөсүн текшергенде, үй бүлөсүндө текшеребиз да, бир дагы адам кургагучук оорусу менен ооруп чыккан жок да. Анан мектепте текшерилгенде ушу 2 бала чыкты. Бирок мен ушу именно ошол оорулуудан жукту деп айта албайм да. Талкууга түшкөн мектептин директору бардык кызматкерлери, анын ичинде кургагучук менен жабыркаган мугалими да окуу жылынын башында медициналык кароодон өткөнүн маалымдады. Мындай окуя аталган билим уясында алгачкы жолу катталды. Допуская работа деген печаты бар, медициналык кароодон өткөн. Мен медициналык кароодон өткөндөн кийин, допуская работасы болгондон кийин мен ал мугалимди иштеттем. Ал эми ал кандай жол менен өткөнүн мага айтышпайт. Өтүп келдик деп берет, мен регистрация кылып иштеткенмин. Адистердин белгилөөсүндө кургагучук менен ооруган окутуучу февраль айында эле айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылган. Бирок алар жөн гана дары жазып берүү менен чектелишет. Качан гана мугалимдин оорусу күчөгөндө тагыраагы 25 мартта кургагучка каршы күрөшүү борборуна жаткырылат. Бул үчүн кайсы бир деңгээлде аймактык дарыгерлер кызматын так аткарбаган деген пикирлер айтылууда. Бирок бул дооматты дарыгерлер четке кагышты. Келди, айттым, эмне болдуң десем, жөтүлүп атам деди. Анан канча күн болду десем, 3 күн болду деди. Анан какырык чыгып атабы десем, жок, чыккан жок деди. Только тамагым кычып атат деди. Анан кычып атса, мен ойлодум, болот немножко простудиться. Неме айттым, мен сага отхаркивающий жазып берейин, эфирин жазып берейин деп. 4-5 күндөн кийин келдим, эмне болду десем, эже өзгөрүш жок деди. Анда мен айттым, консультация фтизиатрга бар дедим. Ошо ойдон анан кийин кетти, жатып калыптыр. Жалал Абад облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунан билдиришкендей, өткөн 3 айда 190 бейтапта булдар аныкталган. Алардын 12си жашы жетелектер болгон. Белгилей кетсек, өткөн жылдын 3 айында 231 оорулуу катталган болсо, алардын 13-ün өспүрүмдөр түзгөн. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.